Министрликтин техникалык потенциалы атайын чыгарылышынын кезектеги бөлүгү назарыңыздарда. Бүгүн биз Кытай Эл Республикасынан келген техникалардын ичинен 50 метрлик автошаты жана авариялык куткаруу техникасынын өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып беребиз. Заманбап автошаты өнүккөн өлкөлөрдө айрыкча бийик имараттардагы кырсык учурунда адам өмүрүн сактоого, ошондой эле куткарууга жана өрт өчүрүүчүнү кабат үйдүн чатырына жетүүсүнө ылайыкташылган. Бул автоунаанын бирден бир өзгөчөлүгү болуп, 54 метр бийиктикке чейин өрт өчүрүүчү куткаруучуларды көтөрүп, ошол жакта иш алып барууга шарт түзөт. Андан сырткары бул стреланын капталында да автошат орнотулган. Ал автошат аркылуу өрт өчүрүү менен биргеликте эле үстүндө калып калган адамдарды бир эле маалда түшүрүп кетүүгө шарт түзүлгөн. Мурдакы бизде колдонулуп келген автоунааларда, автошаттыларда мындай насос болгон эмес да. Бул насостун бир жакшы жери гидранттан же болбосо башка өрт өчүрүүчү автоунаадан алган суунун басымын жогорулатып 50 метр бийиктикке басымын жеткизип берет да. Люлькадагы камера менен 50 метр бийиктикте иштеп жаткан өрт өчүрүүчү куткаруучулардын иш аракетин көрүп турат жана ошого иш алып барууга жеңилдиктерди түзүп берет да. Люлькасыны 5 өрт өчүрүүчү куткаруучуну көтөрүп, өрт болуп жаткан 50 метр бийиктикке чейин алып барылат. Андан сырткары 125 килограмм өрт өчүрүүчү шаймандарды кошо алып чыгууга шарт түзүп берет. Техникалардын катарында авариялык куткаруу кызматын аткарган 10 унаа келди. Аталган унаалар түрдүү кырсык учурунда аварияга туш болгон унааларды сүйрөп чыгарууга 5 тоннага чейинки жүктү көтөрүүгө жана сүйрөп чыгууга ылайыкташылган. Биринчи отсегинде электрогенератор жайгашкан, мобилдик. Бул генератор менен иштетип, бензин менен иштейт. Муну иштетип, үстүндө 4 прожектор турат. Ошол прожектор менен ошо кырсык болгон жерди түнкүсүн иштегенге жарык берип, шарт түзүп берет да. Бул автоунаанын алдында лебедкасы бар. Ошол лебедка менен 30 метрлик аларактагы 5 тоннага чейинки жүктөрдү ордунан тартып жылдырып, жолдорду бошотуп берүүгө шарт түзүп берет. Автоунаанын айдоочусу ичинен камералар бар, артын жана алдын ошондой эле капталдардын баардыгын көрсөтүп турат. Жакшылыкка кызмат кылсын. Мамлекетибизге рахмат, өнүксүн. Качанга чейин жүрөбүз. Кийинки чыгарылышыбызда биз агитация пропаганда ишинде колдонулган автобус үлгүсүндөгү унаа жана куткаруу жаздыгы тик учакка илинген суу челеги тууралуу баяндап беребиз.